Бул ошо кызымды гипси менен көтөрүп, гипси ичиме тийип жүрдү, белиме тийип, ошо гипсте көбүрөөк көтөрүп жүргөнүмдө бөйрөгүм неме боорум ооруп калды. Боорум ооруганан барып больницага барсам, өтүм алып коюшту. Өт вообще болбой калыптырды. Өттү алгандан кийин эле сахар пайда болуп калды. Сахарды дарылайм десем, дарылаганга болбойт, мындай диета менен киши таблетка менен жашайсың эми деп коюшту. Анан боорум шишийт. Өттү алдыргандан кийин боорум шиший турган болуп калды. Бирөөнүн эски коляскасында стоматологияда балдар кызыңыз чоңоюп калыптыр. Ошого эме кылайлы. Кызыңызга биз коляска алып берели дешип. Ушу балдар өзүңүз табың дегенден бирөөнүн эски коляскасын сурасам, арзаныраак кылып беребиз дедиле, ошонун коляскасы эле. Эми мыналар түшүп, бу Мерседесте ремонтка алып келе турган болуп калыппыз. Боорум ачыкча эле шишип эме кылып кетти, жоон ичегелерим шишийт. Уйку безим шишип калыптыр, суу өтүп калыптыр дешти. Анан оор иш кылба дегенде менин кызыма келип ким көтөрүп бермегиле. Бирөөнү күнүгө эле сурана берсең да жарашпайт экен. Болбосо мына стоматологияда балдар көтөрүшөт эле. Анан коем уят өзүм көтөрөйүн деп муну көтөрүп чыккандан кийин ичим ушунчалык страшный шишийт. Анан көргөндөр эмне оюңда барбы деп калышат да. Даже бир жолу ушинтип көбүрөөк кызым көтөрүп койгонан ичим ошом шишип калды, скорый чакырдык. Түндө скорый чакырса келип, адмен картаңыз барбы, кайсы больницага алып барайлы дейт. Неге адмен карта десем, төрөйүн деп калдыңыз, толгоо келип атабы депчи. Ойго бир толгоо келбей эле ушинтип ичим шишип кетип, оорутуп атат, эми беспокоить этип атат. Ошого бир обезболивающий берип койгулачы десем, мындай болбойт. Анан областной больницага көп каттайм, ошентип ичим шишип көп барам. Бир обезболивающий уколдорун сайышат, болбосо өзүм синипар ичем үйдөн дайым катуу ооруп кеткенде. Ошентип күн өтүп атат, Кудайга шүгүр. Ошентип боорум ошентип ооруп атат да. Азыр эми өзүм боорум көрсөтүп, өзүм дарылатканга кызымды биринчи бастырып алайынчы. Себеби бул жаш. Bunun geleceği aldığında şu bassa, şu tur ornamasına Kuda kalasa özüme ötüp, özüm darılatam деп koyup жүрөм, баягы үзүлбөгөн үмүт да. Ошентип жүрөбүз, көтөрүнүш алып. Ана кызым, анан көтөрүп жүрүү ушул барасың, көрсөтөсүң. Кээ бир адамдар бар, жолдон токтоп, эже кайерге барасың, апарып койлу дегендер болот, Аллага шүгүр. Анан чарчап кеткенде ушул жерге барат элем, оорлугум тийбейби десем, жок, эжем ушул жака кетип атат элек деп алып келип коюшат. Анан болбосо өкөз ушинтип алып эле сүйрөнүшүп алып эле жүрөбүз. Ой, бисмилла. Биздин Мерсүздүн айтып таяр турат. Мерсүздүн дагы мынал эмеси түшүп калды. Мынанысы, мынандай кол койгон жери. Бунусу түшүп калып, бир аз эме болуп калды. Барыңа чын киме? Мына. Кел кызым, секин. Мынаны түшүргөндө кыйналабыз анан. Нерде стоматологияда балдар көбүнчө жардам беришип отурушуп коет эле. Бекер кылып берип койсо болот эле, ушу патинкасын сатып алабыз да. Тиктиртип заказ берип тиктиртип алабыз. Бул былтыркы тапчкасы дагы быйылдан футу учунан чыгып калды. Быйыл тиктирип алганга кызым экөөбүздүн каражатыбыз жетишпей, тиктирбей. Былтыркы операциясында да акчам жок болуп калды. Былтыр эмне кылсам, ары бастым, бери бастым. Эми элге кайрылгандан чындап эле уялдым. Себеби бизден да өтө оор адамдар бар. Анан атама сурандым, ал дагы ошо акыркы бир торпогун алып барып сатып берди. Анан акчам жетпей калгандан мына областной больницага чыктым.
областной больницага барып, врачтарга айттым. Мага бир бөйрөк ала турган адамдар болсо, менин каным түшө турган болсо, таап бергилечи дедим. Бөйрөгүмдү сатам дедим. Десем алар эже чында эле азыр бөйрөккө зар адамдар ушунчалык көп, майли биз сураштырайлы, каныңыз түшсө болот деп анан биринчи сизден кан алып көрөйлү дедилер. Мен айттым, анда канымды да сатам дедим да, канымды да сатайын. Десем, канымды алып текшерип көрүш, мен каныман сахар чыгып калды дагы. Сахарыңыз бар экен, бул бөйрөгүңүздү азыр алып итке берип койсок деле жебейт эже, жарабайт деп алар отказ кылып коюшту. Эми жакшы жолго баягы Кудайыма миң мерте шүгүр, ушундай бар жок эне бала үчүн бар жок жолго барат экенсиң да, баягы ушул басып кетсе эле болду эле. Мен жашарым, жашап көрөрүм, көрдүм, Кудайыма шүгүр. Азыр эми ушул ордунан туруп бирөөгө муктаж болуп, зар болбой, туалетке өзү чыгып кирип алса деген үмүт болот да. Туалетке деле көтөрүп кирип, көтөрүп чыгам да. Анан өзүм мындай туруп басып, туалетке кирип чыкса, жеңилдесе, ушунун жашоосу мындай бир аз жеңилирээк болсо дейм да. Азыр эми мындай акыл эси жайында кол буту жакшы кыймылдаган кыздарды көрүп туруп, Аллахым балким ушуну ашыкча жакшы көрүп койду экен, ушу бутун ушундай кылып койгонуна деп да кээде өзүм токтотуп шүгүр келтирип калам. Эми Аллахыма шүгүр, акыл эс жайында такыр акыл эси дагы жайында болбогон балдар бар да. Алардын энелерин көргөндө мен неме кейим дейм да. Мен эмнеге мындай кейип налып атамын, Кудайдан корксом үндөй отурбаймынбы деген немелер келет. Анан эми алар бирөтөлө ата энесине көз карандылуу акыл эси да жайында болбогон үчүн карап, эми айласы жок алар ата энесине байланат. Буну акыл эси жайында жатып алып сурайт, мама мен качан басам дейт. Мен бассам сизди багат элем дейт. Анан баягы врачтарга акча таппай атам деп кээде балдарымдын көзүнчө чындап ыйлап көргөн эмесмин да. Буларды уктатып, курсагын тойгозуп жаткырып койгондон кийин чыгып алып, анан кухняга чыгып алып ыйлачумун, ушулар көрбөсүн, билбесин депчи. Анан бул ошентип ыйлактап кээде мынтип ойлонуп отуруп калсам, больницага акча таппай атасызбы деп калат. Анан жок деп айтканымдан жүрөк чыдабайт да. Жок балам, тапканмын, Аллага шүгүр, бар акчабыз десем, анан жок, таппай атасыз. Мен чоңойсом, врач болсом, мен өзүмө окшогондорду бекер дарылайм, бекер операция кылам деп кылат. Аллага шүгүр, ушунчасына деле ушунча акылын берген экен Аллах, мындайнекте кылып деп сүйүнүп ошого туруп калам. Эми мындай карасаң, жашоо өзү бир керемет, бирок ошону баягы татыктуу жашай билиш үчүн адамга бир аз күч кубат керек болот экен. Мындай бала болбосо деген ойлор да келди мага, чын келбей койду эмес, келди. Мындай балам болбосо, балким мен ушинтип көчөдө бирөөнүн үйүндө квартирант болуп жашабайт белем. Чык дегенде баягы каяка барам деп ойлонуп эме болуп калбастан өзүмдүн үйүмдө отурат белем дедим. Бирок эгер мен ошентип алып берсем, бул кыз дагы да арка кете бермек да. Анан жок дедим, Кудайыма шүгүр. Демек мен да Кудайым бир жакшы мага да сыноо берген экен, мен шүгүр дешим керек деп баягы шүгүрчүлүк менен ушул күнгө келдик да. Анан эми баягы эл журт бири жакшы көрөт, бири жаман көрөт. Эмне мынтип суранып эле отуруп алдыбы дегендер болот. Жок, мен суранып эле отуруп алган жокмун. Мен ушу кызымды ошо көтөрүп түшөм, бир аз кичинерегинде билинбейт эле. Азыр чоңойгондо кыйыныраак болуп атат, баары көтөрүп түшөм жерге. Коляскасына отургузуп алып, Келечек базарына сүйрөп барам. Келечек базарында кошуналарым да таап көрүп калышты. Анан жаныма алып барып көйнөк заказ алып, көйнөк тигем, реставрация алып, көйнөктөрдү кыскартам. Ага чейин бунун тынымы жок, операция болуп памперсте жаткан үчүн нерге алып келип машинкамды коюп алып, ХБКдан бир камзыр тиккендер бар эле, ошолордон ушундай шырма камзырларды үйгө алып келип тиге делем. Бирок жөн эле шырып берейин депчи. Ичине пахта салынган үчүн шырылганда чаңы чыгып, бул жөтөлүп, тамагы ооруп, кыйналып ушундай күндөр болду. Бирок Аллага шүгүр, кол бутун кыймылдап аткандан кийин адам аракет кыласың да, мен мынаны кылып берейин, мынаны кылсам мындай болуп калат деп. Азыр деле Аллага шүгүр ошентип Келечекте, Келечек базарында көйнөк тигип атабыз. Кызым менин жардамчым. Жок дегенде жанында отуруп алып сүйлөп берип турат. Ошо коляскасы менен сүйлөп барып алсак, анан кайра кечинде эртелеп кайтып келип калабыз. Азыр эми орозо, бир жагынан карантин болуп, иш да жок, ишке да барбай азыр үйдө эле отурабыз, Аллага шүгүр. Заболевание болгонбу дейт. Болдубу, оорубай калдыбы? Болду. Капа болду менин кызым. Апасынын кызы капа болду.
элечи. Анан кээде жакшы эле. Öydürüp bak kendi başını Аллахым ушундай бир эмени берди бизге. Ушундай өзгөчө кызды берди. Азыр мына Кудай буйрса сентябрдын 20-сында 10го чыгабыз. Ушул күнгө чейин бир 7-8 жолу операция болдук. 7-8 жолу тең бутуна темир коюлуп, кайра удаление дешип, кайра эле наркоз алып, кайра эле темирин алып отуруп бир 16 жолу наркоз алып калды да. Общий наркоз 16 жолу алып калды. Ушул күнгө чейин Аллахыма шүгүр, ата-энем жардам берди, бир туугандарым жардам берди. Өзүбүздүн колубузда келген бар жогубуз, колубузда нерсе болсо бар жогун сатып дарылаттык. Анан ошентип дарылатып жүрүп, эми ушул күнгө келгенде баягы сата турган үй калбады дегендей, машина калбады, эч нерсе калбай калгандан ушундай кыргыз элиме, кайрымдуу инсандарга кайрылып ушинтип эмеге чыгып калдык. Эми азыр операциясынын акчасы чогулса, Кудай буйруп насип кылса, Түркияга алып барып операция кылып келели деген ниеттер турат. Буну баягы жаш өткөн сайын, чоңойгон сайын балага салмак кошулат экен дагы оорлошуп калат экен. Кичинекей кезинде мындай тыпылдатып көтөрүп алып эле жүрө бересиң, байкалбайт. Андай бир аз чоңойгон сайын, утур салмак кошулуп, утур чоңойгон сайын көтөргөндө бир аз кыйналып эме кылып калбаса, калганы Кудайга шүгүр эле. Будан бул кызымдан чоңу, касиетимден чоңу уулум бар. Уулум 11 жашта. Майдын 6-сында 11-ге толду. Азыр эми ошол балам жардамчыбыз. Мен кызды көтөрүп түшөм, балам коляскабызды сүйрөп түшөт. Мен кызды көтөрүп чыгам, балам коляскабызды сүйрөп чыгат да. Азыр эми жашообуз ушундай. Аллага шүгүр. Буну 4 жыл мурун болуп калды. 4 жыл мурун 3 комнат үйүм бар эле, 5-этажда. Анан ошол үйдү, бунун операциясын Германиядан жасатсаң, эме путун кыймыл болот экен деп айтышкандан, Германиядан врачтар менен сүйлөшсөк, өзүбүз барсак, грубо 14 000 кетет, 14 000 доллар болот деди. Анан жок, өзүңөр келсеңер, ошо 14 000 доллар болот. Анан жок, келе албасаңар, анда биз баягы аппараттарыбыз менен операция кыла турган медсестра, наркологдор менен чогуу барабыз өзүбүз. Анда 27 000 доллар болот деди. Анан үйдү сатып, ошол 27 000 долларга Германиядан врачтар чакыртып алып операция кылдырдык. Аллага шүгүр, эми бутуна жан кирип калды. Мурункудай баягы жансыз, кыймылсыз эмес. Андан мурун такыр кыймылдабайт эле, жаны жок эле. Белинен ылдый жагы мындай кыймылдабайт эле да. Анан азыр эми ошо Кудайга шүгүр, бутунда жаны бар, акыл эси жайында, мектепте окуйт, бул 4-класста окуйт, эжекелери келип эркелетип отурушуп сабак беришет. Анан көпчүлүк учурда баягы операция болуп, гипсте болуп калган үчүн белинен баштап путун учуна чейин эме гипс салынып калат да, эки путуна тең белинен путун учуна чейин салынат. Анан памперс кийгизип калабыз, чоңойгон сайын чоң кишинин памперсин кийгизип эме кылып аттык. Анан баягы жаткан жеринде да эжекелер келип, жок дегенде окуп бер, жазбасаң дагы деп кичинеден сказкаларды окутушуп, ушинтип окутуп кетет. Тамгаларды жакшы таанып, окуусу жакшы. Анан жазганда баягы жазса эжекеси почеркин көрүп, ай тим эле окумуш сулуу жазат. Анан өзүнө окшош жазат деп эркелетип калышат, Аллага шүгүр. Азыр эмне жерде ошол жерде жаткан местасы ушу жер. Кечкисин баягы шейшептерин салып эме кылабыз, күндүзгүсүн бир аз кыймылдатайлы, буттарын кыймылдатайлы деп көп жаткырбайм, баягы бирөтөлө төшөккө жатып калбасын деп. Анан отурган жеринен анан Алланын 99 аттарын жаттайт. Курандан сүрөлөрдү жаттайт. Бул акыл эси жайында болгон үчүн баары жогу жетет акыл эсине. Азыр ушул учурда орозо кармап атат, Кудайга шүгүр.
Курсагым ачты дебейт, баягы мен мынтип кеттим деп жаш бала окшо ыйлактабайт, сабыры аябай күчтүү да. Жолдошуңуз каякта, неге таштап кеттилер ошол? Жолдошубуз ал киши Өзбекстандын жараны каракалпактарынан болот, кыргыз-казак аралаш улутунан. Биз ал менен Кыргызстанда таанышканбыз, Бишкекте. Анан ал мен кыргызмын деп айткан, кыргызстандыкмын деген. Мен да ал кезде ишенгем. Баткендин кыргызмын деген. Тилдери бир аз ошолорго окшошуп кетет эле. Баткендин тилдерине окшошуп кетет эле. Кыргызмын дегенден кыргыз деп ишенгемин. Анын бир эжеси ошо атасынын бир туугандары Бишкекте турат экен, ошол жерде жашап, ошол жерден турмушубуз деле ошол жерден башталды десек болот да, үйлөнгөнүбүздө. Анан мен аны эми баткендик болсо эмне болуптур дегенмин да. Баткендик болсо деле бар кыргыз эмеспизби, Кыргызстан ич эмеспи дегенмин. Көрсө Өзбекстан жараны экен. Ошол балама кош бойлуу болгон кезимде атасынын паспорту керек болуп калып, ошондо көрүп, ошондо билдим Өзбекстандык экенин. Анан уялып, намыстандым мен, ажырашып кетип, баягы ата энеме сөз тийгизбейин, ушуну кыз ажырашып кетти деген сөздү укпасын деп жашай берем дедим. Ал деле жакшы эле жашады, биздин экөөбүздүн ортобузда уруш деле болбоду. Анан ушу кыз төрөлгөндөн кийин, бунун 3 айлык кезинде ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген бала экен, өзгөчө бала экени билингенден кийин ал будан отказ кылып баштады, баш тартып, мындай бала бага албайм мен, бунун расходу көп болот. Мындай баланын мага такыр эле кереги жок деген сөздөрдү айтып баштады. Анан ушул кыздын путунан кеткен ошибкасы үчүн кызды таштап туруп басып кете албаганым үчүн, анда сен менен мен ажырашайын дагы, кызды карай берейин. Өзү деле мага ушундай сунуш киргизди да. Же ушул кызды карап жесир жашап кала бересиң, күйөөсү жок, же мен менен жашап кыздан отказ кыласың. Ушунда мага эки жол коюп берди. Мен кызымды тандадым. Себеби бул бир өзүнчө бир керемет Алланын жараткан бир периштеси да. Анан мындан отказ кылып, анан мага эр керек деп басып кеткен бул Кудайга да жакпайт болчу деп ойлойм азыр деле. Ажырашканыма өкүнүп деле, капа болуп деле, каргап деле кыйналбайм. Мейли, эми Алла буйруганы, ал да баягы Аллахтын берген рызкысын терип жашай берсин. Биздин жашообуз деле жакшы, Кудайга шүгүр. Болгону ушул аталык укугунан ажыратышса, отказ жок дегенди карабагандан кийин келип көргө, булар такыр атасынын жүзүн көрө элек да. Бул таштап кеткенден кийин кайра кайтып келбеген үчүн экөө тең атасынын жүзүн көрө элек. Ол кандай киши, эмне киши билишпейт. Ушунча кабар албагандан кийин отказной жазып берип койгондо десем, аны да жазып бербеди. Эми Аллага маалым го, майли. Эми ошону же булардыкы келбесе, же мындай эме кылбаса, соттордон суранып ажыратып бергиле болбосо десем, соттор биздин Өзбекстанга алыбыз жетпеген деген шылтоолор көп экен. Азыр сотторго деле мынтип ойлонуп эме кылып калдым. Ноокат районунун сотуна барсам, сотко киргизбей коюшту. Канцеляриясына түшүп ошол жерден сүйлөшөбүз деди. Ага кирип түшсөм, жок, сот аткаруучуга барыңыз деди. Сот аткаруучусуна барсам, жок, канцелярияга барасыз деди. Ушинтип 1 жыл ушинтип сүйлөштү да. Сүйлөшөнөн бул кыздын документтерин чогултуң деди, күйөөңүздүн паспортунун копиясын таап келиң дедиле. Ошону алдагы паспортунун копиясы калган экен, ошону таап алып бардым. Мынакей Өзбекстан жарандык экен, анык. Келбейт, сурабайт, кабарлашпайт. Же Өзбекстанга сиздер баягындай эме жөнөтөсүздөрбү деп да айтып көрдүм өзүмчү. Баягы сиздер айтсаңыздар, может алар бирөө таап эме кылып берер, ажыратып берер десем, биз аны да кыла албайбыз деди. Анан документтерим баарын толуктап баргандан кийин дагы отказ кылып койгондон эми калып кеттим. Азыр эмеден Түркиядан врач кыздар сүйлөшүштү. $13.800 операция кылат экен деп айтышты, сурап беришти баарын. Бирок дагы деле баягы атасынын укугу жок, алып өтө албай, демеси атасынын фамилиясын болгон үчүн алып өтө албай каламбы деген коркунучта турам да азыр. Акча баягы түшкөн, келген жардам акчаларды Байтүшүн банкына салып чогултуп атабыз, баягы бир тыйынын бияка кылбайлы деп. Акча болгону менен бизди өткөрбөй койсо кандай кылабыз деген азыр ошол вопросту туруп атабыз да. Эми баягы соттор деле карап туруп, эми мен ойноп, баягы 6 сан аман болсо мен барып ажырашып, мага мындай кылып бер дебейт болчумун. Жолдошуңуздун аты жөнүн айтып, кайрылыңыз, ютубка чыгат, балким ютубтан сурагандарга айттым да. Бияк азыр кайрылып коебуз. Отчествосы жок да. Жолдошумун фамилиясы Искендеров Абдулхамид, 76-жылкы.
Жызактан, Өзбекстандын Жызак деген жеринен болот. Ушул отказной жазып берип койсо, ушул мен ажырашышка деле анчалык ашык эмесмин. Бар болсо деле, жок болсо деле мага айырмасы жок өзү. Менин жанымда Кудайга шүгүр 2 канатым бар, бир уул, бир кызым бар. Ушулар жетет. Болгон ушул кызды чет жакка алып чыгып, чындап эле жакшылап, дарылатып, көрсөтүп, бутуна туруп кетсе, мындай эл катары чуркап ойноп калса деген үмүттө кайрылып атам да. Азыр эми операциясына жардамдашып, ушундай эмелерибизге жардам берип койсоңуздар деп кээде туруп чындап ыйлайм. Себеби эшикке алып чыгып калсам, баягы кыздар жүгүрүп ойношот да. Аларды карап туруп калат. Анан баягы мынтип колдорун эме кылып ойношсо, бекимечек ойнойлучу дейт. Анан алар келип, бул менен бекимечек ойнойлусу. Да барып успеть этип коляскасы менен бекине албайт да. Анан кайранан мама мага игрушка алып бериң дейт. Игрушкаларын ачып берем. Ошолордон кыздар жанына чогултат. Игрушка ойнойлучу. Алтысын аман болсо, ошо эшиктин алдында тарактап жүгүрүп жүргөн кыздар менен чогуу ойносо дейм да. Анан көпчүлүк учурда баягы үйдөгү ушинтип камалып отуруп калабыз. Анан экөөбүз бири-бирибизге кыларга ишибиз жок. Мен анча-мынча баягы өзүм тиккен көйнөктөрдөн алган материалдарды алып келип берем. Куклаларына көйнөк тигип кылат. Ошентип үйдө ушинтип эмебиз күнүбүз өтүп атат шүгүр. Мурат деген врачыбыз карап атат азыр. Ошондо жакшы карап, жакшы болгон. Былтыркы операциясында да акчам жок болуп калды. Былтыр эмне кылсам, арбастым, бербастым, эле кызыңызды ойнотуп коелу дегендер келишет. Анан бир атам алып тоо алып чыкканда ошондо отуруп алып анандай бул деле ошентип бийчи болом, ырчы болом дейт. Жашоо сонун агызым. Эшикте жалбырактар жашыл. Анан мына жерден жатып алып, ана жерден демелерге, тарактарга эме кылат. Абаны карап суктап. Кээде балконго чыгарып жаткырып коем, балкондон карайт. Буйруса ага да жетебиз, Ке кызым эшикке чыгайлы. Oldu.